Алымбек Татканын Арманы 2 бөлүм. Автору Абдыкерим Муратов. Алайдан Кашкарга. Асан бийдин кербендери Сопу Коргондун тамчысында топтолмок. Бир кыйласы Чыырчы ашып Оштон келет. Бир кыйласы Кабылан көл жактан чыгат. Куршап бойлоп Өзгөндөн келгендер да бар. Чоң Алай, Сары Таш, Талдык, Сары Могол жактан келчүлөр Дабан ашкандан кийин Нура өтүп Эркештамдан кошулат. Оштон келчүлөргө Анжандык, Намангандык кербендер бириксе, Букардан, Маргалаңдан, Кокондон келгендер Үч Коргондон Исфайрам дарыя бойлоп Доорот Коргонго жетип, анан Чоң Алайлык кербендер менен бирге келет. Ушунун баары Ажы бийдин тушунда кандай болсо, Асан бийдин убагында да ошол бойдон калды. Тоо таш аралап Кашкарга жетет. Ал жерде көбү калып, дагы бир бөлүгү чызыраган чөл менен Үрүмчүгө кетет. Бөлүнүп парчаланып, Улуу Коргонго чейинки Чин өлкөсүнө сиңип кетет. Ай өтүп кайра кандай чачыраса, ошондой биригип, көктөгү каркалардай узундан узун тизмек түзүп, Кытай чегинен чыкканда тизмек эки ачаланып, бир ачасы Теректабан менен, бир ачасы Даорот Коргон менен Паска, Баргана өрөөнүнө түшүп кетет. Ата, бери келиң, муну караң, деди. Эртең жолго чыгабыз деген күнү Алимбек атасынын жанына чакырып. Асан бий уулунун алдына жакын келсе, баласы кумурскалардын уюгун таң кала карап туруптур. Кыя жол астында жаш баланын кабырындай дөмпөйүп жатыптыр ал жер. Кумурскалар артадан бир аткулактын баригин кырча тиштешип, өзүнөн 3-4 эсе чоң ошол бариктин бир бөлүгүн тиштеп алып, шашылып ийиндерине биринин артынан бири ташып келет. Экинчи жол менен жүгүнөн бошонгондор тызылдап, кайра жүк алганы жөнөйт. Топурагы ушунчалык майдаланган уюкту көрсөтүп Алимбек: "Буларды караң, ата. Биринин артынан бири ээрчишип, уясына оокат ташып атат. Жолдо бирин-бири сүзүп кетпейт экен. Булар ушундай иштемчил, балам. Кышкыга оокат үйүп атат. Кумурскалар турган жерди уя дебейт, уюк дейт. Ата, булар 650 экен. Жарымы ургаачы, жарымы эркек. Болжолумда ар бири бир күндө уюгуна 130 каттам жасашкыдай." Баланын бул жообуна атасы таң калды. Бир нерсе сурайын деп, көз тийбесин деп ары карап, түкүрүнүп койду. "Биздин кербендер да эртең ушинтип катарыбызды бузбай жүрөбүзбү?" "Ошентебиз, балам. Биз да Кудайдын берген ырыскысын орозкерибизге жарайт деп ташып келебиз да." Жошолуу суусунан кечип өткөндөн эле түз жолго чыкканда атасы Алимбекти эки балага, Сагыр Шакир менен Эмилге кошуп, үчөө кылып арабага отургузду. Гүлчөгө дейре, анан Соп атага чейин арабада жүрүп, балдар ойносо ойноп, уктаса уктап, окушса окуп кете берет. Астыларына бостектерди калыңдатып салып, ортолоруна ойноп кетсин деп бир баштык чүкөлөрүн таштады. Балдар жолдун узунун карап, ийри буйрусун карап, жол бойлогон дайранын суусун карап, дайрадан ыргып чыккан балыктардын оюнун таңыркай карап, бирде күлүп, бирде чүкөйнөп, түн асмандагы жылдыздарга тигилип, түн оодарып, эртеси куптан ченде Тамчата мазарындагы үңкүр алдына келип өргүүгө токтоду. Сопу Коргонго кире бериштеги Тамчы мазарга Жошолу менен Гүлчөдөн чыккан кербендер биринчи келиптир. Артынан Өзгөн, Каракулча кербени кошулду. Таңатаарда аттар, арабалар, төөлөр менен ош кербени жетти. Түнү бою кербендерге кошо жүргөн дербиштер зикир чалып, табыптар ооругандарды карап, түтөктүн дарысы деп бозунач, кийгот ичирип, кудайлап ашуунун ээсине жалынып чыкты. Саары менен Тамчы мазарга багыштап, катмы Куран окуткула деп 10 чакты кой топторго таратып берип, шашки ченди ашуу ээсине түлөө деп, ак боз бээден экини союп, кербендегилердин ар бирин кемересине теңдеп таратып берди. Шам намаздан кийин кербенчилерди жатууга буйрук кылды. Алымбек атасы менен Сопу Коргондогу Рабат сарайга жатты. Караңгы ушунчалык тез эле булар жаткан жерди жаап калды. Асан бийдин кызматкерлери шам жакты. Ата бала кучакташып алды. Биринин деми бирине өтүп турду. "Уктадыңбы?" деди атасы. "Жок", деди баласы. "Караңгы экен." Мен корккон жокмун." Экөө бир топко унчукпай калды. Сырттагы баятан берки кобур-собурдун үнү да өчтү. Бир заматта өрөө учурган жымжырттык караңгы түндү
Андан бетери караңгылады иде. Ата, деди баласы. Неге баары тынчып калды? Бизди, жалпы кербендерди уктасын деп атышат. Саарлап жолго чыгат. Ашууга тырмышат. Күч керек, дем алуу керек. Биз да уктап дем алалы. Ата, бу жерди неге Сопу Коргон дешет? Бул жердин аты асили Кара Калаа делген. Күн чыгыш менен күн жүрүшкө баш жагы Бейжиң менен Үрүмчүдөн тартып, аяк жагы Кыйба менен Багдадка, Самарканд менен Истамбулга, бул жагы Ооганстан менен Ындыстанга чейинки Кытайы менен Уйгуру, Түркү менен Арабы, Фарсии менен Тажиги, Индусу менен Ооганы ары бери тынымсыз өткөн жол тоому болгон. Анан ошол жерге сопулар таштарды кынап жатак үй жана Рабат коргон салган. Сопулар кимдер, ата? Алар деле биздей адамдар. Бир айырмасы биздей болуп, малалга, дүйнө жыйганга кызыккан эмес. Алар жерден жер, элден эл кыдырып, бул дүйнөнүн жыргалынан кечип, тарки дүйнөнү гана ойлоп, байлыктан, дүйнө мүлктөн баш тартып, ислам ибадаттарындагы шариатка, тарикатка, акыйкатка, магрифатка барууга, Алла менен жекеме-жеке сырдашууга кишилерди үгүттөгөн. Алардын башында Түркүстан деген калаада Кулкожо Акмат деген такыба киши турган. Ал экметтерин ыргылып жазып, дервиштерге, календарларга берген. Булар болсо ушундай кербен сарайларда, эл жыйылган мечиттерде, базарларда, чайканаларда калкка айтып, мусулман канууну катары калк ичине сиңдирген. Ушундай сопулар бул жерге келип, ары бери өткөндөргө Кудайды тааныгыла, арам жолдон кайткыла, жетимди көрсөңөр дилин оорутпагыла, карыпты көрсөңөр көңүлүнө дак салбагыла. Ар бир адам бирдей, алардын байгедейи, жетим жесири болгону менен жаманы жакшысы жок. Барга да жокко да канаат кылгыла, соопчулук иштерге баргыла, баардык нерсеге тооп кылгыла деген. Кербендер ошол сопулардын сөзүн укканбы? Укканы уккан, укпаганы кулагынын сыртынан, ичине киргизбей кулпулап таштаган. Экөө дагы унчукпай калды. Өз ою менен болуп аткандай. Ушул жерде сопулардын ханака, жылаханасы болгон. Ал жерде пастан келген илимдүү сопулар, хафиздер 40 күн бою илим берип, даават айтып, сопуларды окутуп чыгарган. Ошол сопулардын Рабат коргонунан улам Сопу Коргон аталып калган. Бу жерде алыс жолдон кесел болуп келген кербендерге эм болор дарыларды, майларды берер табыптар, аттарга таа кагар темирчилер, түтөктөн даба табар албынчылар отурган. Терек сууда шыпа булактар кербендердин аттары менен өздөрүнө күч кубат берип турган. Дагы айтып калышат, ушул жерликтерге Кулкожо Акмат өз колу менен күмүш ээр дубалап таштап кеткен экен. Ошол адиясына анын батасы түшкөн дешет. Ким ошол ээрге отурган болсо, адамдарга актык менен акыйкатты алып келүүчү дин ислам илимине өзгөчө берилип, эл башкарар касиетке ээ болот экен. Ошол күмүш ээр барбы, ата? Алимбек ордунан азыр эле туруп кетээрдей обдулду. Билбейм, балам. Бардыр. Мен да сүрүштүрүп жүрөм. Буларды шам жарыгында угуп отуруп, Алимбек сопулар салган таш үйдө ныксырап, уктап кетти. Багымдат намаз окулары менен керней кагылып, кербендер өз кербен башынын жанына чогулду. Алардын төөлөрдүн жүктөрү партаң аттарга артылды да жиптер менен чырмалып бекем байланды. Алимбекти алып кетер жигиттер берки балдардай кылып жоош, бедөө аттарга айырмаштап мингизип, кербендердин катарына койду. Кербендер терек сай бойлоп жүрүп отурду. Асманга чыгып кете тургандай, булуттарга шаты коюп бараткандай таркыяга тырмышты. Терек табанга келгенде бир апта минсе чарчабас. Бул жолдон далай өтүп бышып бүткөн чаар аты минип Асанбий өзү Алимбектин атын жетелеп алды. Бир убак ашуунун белине жакын калганда кар тозоңдоп, борошолоп калды. Атасы баласынын карышкыр ичигин дагы абдан кумтулап, курун жаңылап байлады. Үшүдүңбү? Жок. Коркуп атасыңбы? Жок, ата. Мен үшүбөйм да коркпойм. Бир маал карышкырлар улуп,
Кербендин аяк ченинен ызыл чуу түшүп калды. Түтөтмө мылтык атылды. Ач карышкырлар кол салды. Асан бийге бирөө кыйкыра сүйлөдү. Даай албастыр, артта мергендер бар. Асан бий камырабайт. Анан Алимбекке карай. Аттын айырма чээрин бекем карма. Камчылаба. Өз басыгына кой. Азыр ашуунун белине чыгабыз. О Кудай, өзүң колдо. Кербендерди жигит бири Шаймерден колдосун. Аттарды Камбар ата колдосун. Алимбек ашуу бели көрүнөр бекен деп көздөрүнө таңылган таңуусун өйдө кыла коюп, алдына карады. 3 ат алдын бараткан жерден бир атка артылган жүк аскага тийип, ат тарта албай туруп калды. Жол бөгөлдү деп турганда үстүндөгү киши атка камчы салды. Жаныбар бир булкунуп алып, кишенеген бойдон жүк бүгү үстүндөгү адам менен аскадан кулап кетти. Аттын ачуу үнү аска зоону жаңыртты. Алимбектин денесин майда калтырак басты. Ошентип өлдүм талдым менен ааламдын чокусуна чыкты. Жаңы жыл санак менен 1808-жыл эле. Кашкардын базары. Ар келген сайын Асан бий Кашкар базарындагы дүкөндөрүнө алайдан алып келген аюунун, карышкырдын, түлкүнүн, сүлөөсүндүн терилерин, топоздун куруттарын, жерге салар өтөгөн олпокторун, койдун жүнүн, эчкинин тыбыттарын өткөрүп берет да, алар алып даярдап койгон килемдерди, чыны табактарды, ар кыл маталарды, ургаачылардын мойну башына, колуна тагылмаларды чогултуп алып, кайра кайтып кетет. Бул жолу мында келгенине 1 жыл болуп калган уулу Алимбекти, анын достору Шакир менен Эмилди, буларга кошо Дамбылдасы Кадыр акундун баласы Маамет акунду базарга кошо эргештирип алды. Балдарга кийим-кечи алып берди. Бир жерге келгенде Алимбек: "Ата, караңыз эле, мында таштарды сатып атат", деди. "Ой балам, бул таш базарда. Кашкар өзү таш базардан оожаланган. Мында баардык нерсе сатылат". Атасы уулуна күлө сүйлөдү. Балдар кардар болмуш этип ар түрдүү таштарды кармалап атты. Булардын эч нерсе албашын билген сатармандар аларды дароо эле куюу иймек, лекин жанында жүргөн Асан бийден айбыгат. "Мына бул кызыл аба ташты кара. Бул чаар таш кооз экен. Аппагын кара. Ичинин тунуктугу тим эле". Балдар бири-бирине ар кыл таштарды көрсөтүп жүрдү. "Мындай таштар Жошолуунун сайында жайнап жатпайбы?" Алимбек бир убак атасына тигилди. "Жайнап жатса, ошолорду ылгап терип келип ушул жерде сатпайсыңбы? А бул таштарды эмне кылышат?" "Ой, бул таштарың кымбат. Кээ бири алтындай бааланат. Булардан моюнга тага турган мончокторду, акак шууруларды жасашат, бөлмөлөрүн кооздошот, кыздардын себини кошуп берет. Муну кыздар моюндарына тагып алса башы оорубайт, караңгыда жалтырап, күйүп турат. Биз да ушундайларды алайдан алып келип саталыбы?" деди Шакир. "Жошолуунун кызыл таштарын булар көргөндө эмне? Баса калышмак. Эми келгенде куржундун 2 көзүн толтуруп келели, досум, ташка." Алимбек да кызыгып калды. Арча ысырыктаган бир лөлү катын 2 кызын ээрчитип, Асан бийдин жанына келип туруп калды. Бий жанынан бир нерсе чыгарып аялынын колуна салды. "Буга да акча алабы?" Алимбек дагы таң калды. "Алат да." "Түтүнгөбү?" деди Шакир. "Түтүнгө. Бизди жин шайтандан коруп ысырактап атпайбы?" "Эй, биз арча алып келип сатышыбыз керек экен." Эмилдин көзү ойноңлуктой түштү. Булардын сөздөрүнө ушул Кашкарда туулуп, ушуларды көрүп өскөн Маамет акун мыйыгынан гана күлүп тим болду. Кашкар медресесинде уйгурлардан бөлөк казак, кыргыз балдар да окуйт эле. Ошого Кадыр акун мударис Куранды арабча окуп, жазууларын арабча жазып, баяндарын уйгурча айтып атып, кыргызча, казакча да билгендерин кошуп коёр эле. Бир жолу Азирет Али баянын айтып атты. Анын ислам динин 8 жашында биринчи кабыл алганын, Мухаммед пайгамбардын абасынын баласы болгонун, кийин күйөө бала болуп калганын, дини ислам үчүн бүт өзүн арнаганын, ар бир казатка чыкканын айтты. Апасы аны "менин арстаным" деп атаганын,
Ошон үчүн дулдул атын минип, эки ачалуу Зулпкар кылычын сууруп жаңда жүргөнүн айтты. Алынбаган чепти ушул баатыр гана ала алганын айтты. Ухудта кол башчысы болгонун, Баадырда туу көтөргөн Алтан болгонун айтты. Жоо жаткан жерге эчен жолу чалгынга барганын айтты. Пайгамбардын жанында жүрүп, тафсир, хадис, фыкта сахабалардын баарынан жогору экенин айтты. Жоомарттыгын айтты. Балдар үчүн медресе ачып бергенин айтты. Азирети Али билбегендериңерди уялбай сурагыла деп айткан, деп талабаларга тигилди эле Алимбек. Таксыр, мен сурайын, Азирети Алинин кабыры кайсыл жерге коюлган? Деп жооп күтүп туруп калды. Алимбек: балам, Азирети Али ислам дини үчүн көп динсиздер менен күрөшкөн. Ошон үчүн анын да душманы көп болгон. Өлгөндөн кийин сөөгүн 7 төөгө жүктөгөн болуп, 7 7 жакка жөнөтөт. Бири Ооганстандын Мазари Шарифине барат, бири Түркияга, бири Сурияга, ошолордун бири Алай тоолорунун этегине, Ак суу менен Көк суу кошулган жерге, Шаймарданга коюлат. Ушулардын кайсыл жерине барып, Азирети Алиге зыярат кылсаңар боло берет. Алай тоолору башталган жерде Азирети Алинин кадам жайы бар. Ошол жерге баргыла. Өзүнүн алайын Кашкарда жүрүп укканга Алимбек сыймыктана түштү. Кашкар медресесинде 2 жылдай окуп Алимбек ал жердеги Аппак кожонун, Жусуп Улут Хас Хажиптин, түрк сөздүгүн жазган Махмуд ибн Аль-Хусейн ибн Мухаммеддин кабырларына зыярат кылды. Алардын жөнүн укту, кылган иштерине суктанды. Кашкарда атасы ага Ли Чан деген устат таап берди. Кытай экен, ханзуча сүйлөп айткандарын кадыракын которуп түшүндүрөт. Көбүнчө Хунзы устаттын насааттарын айткандан тажабайт. Анан анын Люн Юй китебин алат да балдардын кулагына илинсин деп, адегенде кытайча окуйт. Анан маанисин түшүндүрүп керет. Устат айтты: жакшы кызматка жетпедим деп кейбе. Ошондой жакшы кызматка мен өзүм ылайык келеминби деп кейи. Устат айтты: кимдир бирөөнү бүт баары жаман көрсө, эмнеликтен жаман көрөрүн үйрөнүп чыгуу керек. Кимдир бирөөнү бүт баары жакшы көрсө, аны неге баары жакшы көрүп атканын үйрөнүп чыгуу керек. Куңзы айтты: эрте менен акыйкатты билип болсоң, кечинде өлүп кетсең, арманың калбайт. Ушинтип, тээ байыркы Кытай ойчулунун ар бир айтканын талкуулап керет. Өзгөчө анын эл башкаруучу адам адилет болушу, жүрүш-турушун оңдоп, башкаларга өрнөк болушу, падыша, букара, ата, бала болушу керектиги тууралуу ойлору жагат. Личан Куран жаттап, анын тасвирлеген Кадыракундун окууларынан кийин балдарды суу боюна алып барып, кылыч чабышты, калкан кармашты, кол урушту, чалып жыгытышты, найза кезелгенде кагып ийишти, сүкүт салып үндөбөй отурушту, башты ары-бери кыймылдатып кан жүгүртүштү, дагы көп нерселерди үйрөттү. Бир гана нерсе, балдар Кытайдын арбайган-тарбайган тамгаларын тарта албай убараланып, акыры тим болду. 1810-жылы Кокондо чоң дүрбөлөң болду. Алимхандын ордуна бийликке Умархан келди. Келгенде да кан менен келди. Жер чегин эсепсиз кеңейте берген 30дан жаңы оогон Нарботонун уулу Алимхан эми Ташкентти каратмак болду. Аттуунун баарын, эркек аттуунун баарын Ташкент жүрүшүнө чакырды. Кокондон убап-чубап чыккан кол кыштын суугуна кабылды. Жолдо лашкер башчылар Нарботонун кыргыз катынан туулган Рыскул бей менен Жумабай кайтакка талаада көчүп-конуп жүргөн казактарды тып-тыйпыл кылып жок кылууга буйрук берди Алимхан. Хандын мусулман пенделерине көрсөткөн кордугу Рыскул бей менен Жумабай кайтактын гана эмес, Алимхандын бир тууган иниси Умар бейдин да кыжырын келтирди. Эптеп жолун таап, Алимханды өлтүрүп, такка Умархан отурду деген кеп тарады калк ичине. Ушул кезде Кокон эле эмес, Кашкар да тынч болбоду. Кожолор козголуп атты. Асанбий уулу Алимбекти Кашкардан алып келди. Анын дагы бир себеби, Коконго жаңы хан менен учурашканы барганга баланы да эргештирип алайын. Жакшылыкка ыры болуп хандын кешигин ичирейин, тагын көрсөтөйүн,
бийлик кумарына куштарлана берсин, журт ээлерге быша берсин, баарын көрө берсин деди. Букардагы талабалык жылдар. Ата, Букарга чейинки жол узакпы? Канча десек болот? Деди бир күн Алимбек атасына күтүүсүз кайрылып. Кандай десем, сага? Терек давандын башына чыктык го. Ошондон Кашкар канча жол болсо, Терек давандан Ошко чейин да ошончо жол. Оштон ары Араван, Миңдөбө, Куба, Баргана, Маргалаң. Бул да ошончо жол. Анан дагы ошончо жол жүрүп Коконго барабыз. Кокондун нарыдагы Кокон менен Кашкарга чейинкидей жол. Жол жүргөн кербенге бир гана нерсе керек. Ал сабыр. Сабыр, такаат кылсаң гана балам, баарына жетишесиң. Апасы Алимбекке теритон тиккени боюн ченеп атты эле Асан көрө калып күлүп ийди. Ой, Букардын шамалы болгону менен жылуу. Ал жакта теритон эмне экенин билишпейт. Андан көрө балаңа жеңил желпи кийим сазда. Жегде тигип бер, шалбар тигип бер. Болду, кете берет. Алимбек ысыкка көнө берсин деп, Букарга чыгаардан бир ай мурда эле атасы өзү менен кошо Ошко алып барып таштады. Букарга окууга бирге барчу Шакир дос эле эмес, бир тууганы болуп калган, Ошко кошо барды. Экөөнүн күндөгү эрмеги Ошту кыдыруу, ак буура бойлоп кезгенди жакшы көрүшөт. Карасаң, дейт Шакир Алимбекке, мынабул чарпылактарды, чуңкурда агып жаткан сууну көзөгө сузуп алып, өйдөгө алып барып төгүп берет экен. Буларың мага жакпады, дейт Алимбек. Көп болсо бир байлам суу чыгарат экен. Бир адамдын тамаркасына зорго жетет. Мен болгондобу, мен ак бууранын баш жагынан 5-6 жерден чым менен тостуруп, 3 амаштарды койдуруп, арыктарды каздырат элем. Ошол чоң арык суулар тегирмендерди да иштетет эле. Андан ары аңыздарга да шылдырап кетет эле. Адамдар, унаалар өйүз бүүзгө катташы үчүн жыгач көпүрөлөрдү салдырат элем. Экөө ак буурадан арыктар менен суулар аңыздарга кетип атканын, адамдар дайранын өйүздөрүнө аттар, эшектер, арабалар менен өтүп жаткандарын элестеп турушту. Бир күнү зыярат кылабыз деп Асанбей балдарды ээрчитип, тик жол менен Сулаймантактын башына чыкты. Алай жакты көргөндө балдар ыйлап жибере жаздап араң турду. Балалуу болбой жүргөн үй бүлөлөр, төрөй жүргөн аялдар, турмуштан жолу болбой жаткан адамдар, жараткандан бир жакшылык тилегендер, алыс жолго чыгуучу мусапырлар, чоң иштерди баштай тургандар ушул жерге келип, Куран окутуп, шайыктардын батасын алат экен. Ак жегде, шым, топу кийген, канча жашка келгени билинбеген шайыктар ар жерде Куран окуп, келгендер жүздөрүнө бата тартып атты. Бирөөлөр кезектешип таштан сыйгаланып түшөт, бирөөлөр ыйлап, бир кичине оюкка карап бала тилейт. Бир жерде кыз баланын чачын алып атат. Бул Бабырдын үжүрөсү, деди Асанбей балдарга, Сулаймантактын башындагы күмбөздү көрсөтүп. Бабыр ким болгонун билесиңерби? Жок, билбейбиз. Султан Бабыр Эмир Темирдин чебереси болгон. Эмир Темир болсо түбү моголдорго, Жээнгиз канга барат. Жанагы чеберени Захриди Мухаммедкеччү. Асманда түнү эки жактан 2 жылдыз келип, көктүн бир жеринде экөө тең жарый баштаарда кошулуп кетет экен. Бул ар 700 жылда бир кайталанат дешет. Эки нерсенин кошулганын кыраан дейт. Захридин дал ушул жылдыздар кошулган учурда ыңаалап жерге түшүптүр. Ошон үчүн аны Сахип кыраан дешчү. Ошол жигит Умар шейхтин уулу болуп, бала 12-ге келгенде атасы өлүм таап, уулу чоң өлкөнү башкарып калат. Жер чегин кеңейтет, байлык топтойт, ордосун Самарканга тургузат. Ошол кезде бул жер Буракух же Буура тоо деп аталчу экен. Анабул жогору жактан Султан Махмуд хан үжүрө салдырган экен. Ошонун үжүрөсүнөн ылдыйракка Бабыр хан Уста Пазлиддин деген кишини алып келип, ушул үжүрөнү салдырат. Бул 902 жыл экен. Азыркы санакта 1502 жыл болот. Анан ызы-чуулар көбөйөт. Бийлик талаш, жер талаш күчөйт. Султан Бабырдын Самаркандагы тагын тартып алышат. Ал жакындап келип калган өлүмдөн качып кетүүгө шашылат. Эптеп камынып жолго чыгат. Самарканддан чыкканда эле жол бою аны аңдыган душмандар.
Сапарда Сейдебак деген жубайы көз жарат. Бала эркек экен. Айлалары кеткен качкындар бала аман калар деп, бирөөгө аманат деп, тапкан адам бул бала жөн жердин баласы эмес экендигин билсин деп, алтын бешикке бөлөп, Кожент менен Канибадам ортосунда бир дара кыйылып кетет. Миң уруусунан бир карапайым адамдар табат да сырын эч кимге билдирбей, издеткен султанга да баланы бербей бага берет. Атасы наамалым баланын ысымы алтын бешик аталат. Тектүү жердин кулуну деп, аны жигиттикке жеткенде аксы жерине бий кылып алышат. Ошондон бала төрөлүп, азыркы Кокондун хандары миңдер авляди ушундан тарайт. Алимбек менен Шакир унчукпай угуп турган. Анан Султан Бабыр не болду? Ал качып Индистанга барды. Алайдан көп жигит кошо кеткен. Алар Дели деген шаарда капкалуу жай, мечит мунарасы менен тургузган. Жерибизди унутпай жүрөлү деп кургандарын Алай Рабат дарбазасы, Алай мунарасы атаган. Алайлыктардын жардамы менен Султан Индистанда улуу дөөлөт курган. Ал дөөлөттү Ооганстанды караткан. Бийлик деген ушундай. Бирде паша төө менет, бирде паша жөө жүрөт. Биз бара турган Амир Умархан Султан Бабырдын авлияды турбайбы анда ата? Ошондой балам, ошондой. Амирлердин бабалары Шахрух хан алтын бешиктин балдарынан. Тилават кыл. Султан Шах менен ушул жайды курган Фазлиддин устага. Балдарга бир күнү булар менен Бухарга чогуу кетчү арык абалары келди. Ал киши Алимбектин чоң атасы Шаа мырзанын балдарынын бири. Атасы Асан бийдин бир тууганы. Булар атасынын Бухарга барар кербендерине кошулду. Бирде ат үстүндө, бирде араба менен күндөп күн жүрүшпектеп жол жүрдү. 1813 жылдын күз эле. Кербен оштон чыкканга бир ай толгондо Бухарга келди. Жакып хан уулу Манаска Каникейди алып берем дегенде, мал айдап баргандай булардын да окуу акысына деген субай малдары, жылкылары да бар, кийим-кече, зер жыйнаган. Бу Бухар дин ордосу, билим ордосу эле. Бухар шериф аталат. Арабдар күчтөнүп, дин исламды жайылтып жатканда эң биринчи Фарчах деген бир медресени ушул калаада ачкан. 1566-да Абдулла хан апасына арнап хан энеси Модари хан деген жана ошондон 12 жыл өтүп Абдулла хан медресе ачып, аны Көкөлдөш деп атап, элдер бул экөөнү кош медресе дешкен. Кийин алардан да чоң медресе курулуп, ал Мир Араб деп аталган. Эмир Темирдин небереси Улукбек Аштархандар урпактарынан Абдулазиз хан салдырган медреселер шаардын көркүнө көрк, сөйлөтүнө сөйлөт кошкон. Ушул медреселерден Абу Хафыз, Кабир Бухари, Имам Аль-Бухари, Шейх Абу Али ибн Сина, Абу Бакыр Калабади, Шейх Мустамли Бухари, Хожо Абдул Халик Гиждувани, Хожо Бахаддин Накшбанд, Шейх Юсуф Хамадани, Хожо Ахмад Ясави, Иса ат-Термизи, Хожо Ахрар Вали дегендей аалымдар, уламалар окуп чыгышкан экен. Алимбек менен Шакир ушул жерге ушундай медреселерден илим алууга келди. Жакыпбек аталык салдырган медресеге киришти экөө. Кашкарда окуп жүрүп сабат ачылганы, арабча, фарсийче, уйгурча, өзбекче, чагатайча билип калганы, медреселердин тартибин түшүнгөнү аларга ашык атты. Медреседе Кураны Карим, тафсир, хадис, фикч, калам деген диний илимдеринен тышкары жуграфия, астрономия жана айнаме, нуху, араб тили, фарс тили, чагатай тили, ал-Харизми эсептери, андаса нужум илими, тип, филсафа окулганы, Рудаки, Фирдауси, Сади, Хафиз, Жами, Наваи, Фузули, Саиб Табризи жана башка акындардын ырлары менен таанышканы өзгөчө жакчу. Медресе үчүн китептер Мекке, Медина, Дамаск, Бейрут, Стамбул, Каир шаарларынан алып келинген. Кокус мударистер, талабалар кала көчөлөрүнө чыгып калса, базардагылар аларга урмат менен салам айтып, ызаат менен тосуп алган. Медреселердин өздөрүнүн дүкөндөрү, кербен сарайлары, бактары, тегирмендери, арабалары, аттары, чайканалары, чаштарачканалары, айдоо жерлери,
жайыт талаалары, хаммамдары болуп, алардан түшкөн каражаттар талабалардын окуусуна, балдарга билим берген мударистерге, чарбалык жумуштар жана уюштуруу иштери менен алектенген мутавалиге, намазда сап башында туруп берип, намазкөйлөргө баян айткан имамга, элди намазга чакырган азанчыга, шыпырып нетип турган парашка жумшалган. Алимбек менен Шакир үчөрөдө жатып алып, чырактарын жандырып, кышында бутун сандалга, жайында арыктагы сууга салып коюп, Курани Каримдин аяттарын, шариаттын эрежелерин, пайгамбардын хадистерин жатташат. Балдар менен газель окушат, бакстарга катышат. Мухаммед, Жунус, Муса, Ыса, Ыдрыс, Нух пайгамбарлардын тарыхы, Кысас ул Анбия, Мажму ат Таварих, Кабуснама, Калила менен Димна, Тотунама, Зафарнама, Бабурнама сыяктуу чыгыш кара сөз баяндарынан, Лайли Мажнун, Хасроф Ширин, Шахнама дастандарын, Миң бир түн сыяктуу жомокторду окуу менен өзү да ыр жазып көрөт. Арабча туура жана кооз жазуу, хаттат, туура окуу, каарылык менен бирге эле ислам дининин теориясы менен тарыхын үйрөндү. Араб, фарси, чагатай тилдеринде тарыхый жана географиялык китептерди окуду. Медресенин китепканасында али басылып чыкпаган кол жазмалар да көп боло турган. Аларды алып окуп кирсең, башка бир дүйнөгө киргендей болосуң. Алимбекке өзгөчө жакканы Эмир Темирдин балдарына калтырган Дастур амал китеби. Анда ал кийинки балдарына Алла Тааланын колдоосу жана Мухаммед пайгамбардын жар болуусу менен колго киргизген бийлигимди жана өкмөтүмдү сактагыла деп айтат. Анын өлкөнү Кудай Тааланын дини жана Мухаммед Мустафанын шариятына таянуу менен маслихат кеңеш, ар кандай ыкмаларды колдонуу менен издөө, умтулгандык, этияттык менен душман аскерин жеңип, мамлекеттерди өзүмө бойсундурдум дегени жакчу Алимбекке. Эмир Темир бийлик жүргүзүүдө амирлерди, вазирлерди, сыпайыларды, карама таман калкты ар бири өз мартабасында жана кызматында болуп, андан артыгына жооптуу болбоду дегени кызыктырды. Эмир Темирдин жазуусуна караганда Иран, Туран, Рум, Магриб, Шам, Мисир, Араб, Ираги, Ажам Ираги, Мазандран, Гиланд, Ширванат, Азербайжан, Парс, Курасан, Дашти Жета, Дашти Кыпчак, Харизм, Гутан, Кабылстан, Бахтарзамин, Индистан сыяктуу 27 пашанын тагын ээлегенин айтканын окуп, ошол жерлердин кайда экендигин издеп тапкысы, ошол жактарга баргысы келчү. Алимбекти күнөө көргө да, бейкүнөөгө да ырайым кылып, адилеттиктин атынан өкүм чыгардым. Кайрымдуу иштерим менен эл көңүлүнөн жай алдым. Саидтер, уламалар, акылмандар, мукадастар, санжыра аңыз кептерди айтуучуларды тандалган, өзгөчө урматталган адамдар катары эсептеп, ызат урматтуу орунга койдум. Дербиш бейбечараларды дос кылдым. Алардын көңүлүн иринжитпедим. Бузуку жана оозу бош баканоз кишилерди мажлисиме жакындатпадым. Сөздөрүнө көңүл койбодум. Бир ар кишинин үстүнөн доомат ушак менен келсе кулак салбадым, дегендери аябай кызыктырды. Эр жеткенде өзү да ушул Эмир Темирдин жарымдары менен эл башкарууну, атасынын бийлигин адилеттикке таянып, шарияттын мыйзамдарына ылайык улантууну ойлоду. Алимбектин бул жака алып келген арык абасы Асанбийдин Букардагы дүкөндөрүнө, устаканаларына баш көз болчу. Дүкөндөрдө Кашкардан, Оштон келген буюмдар соодаланат. Ошол абасы Алимбек менен Шакирге бошой калсаңар эле, мында келгиле деп, өз дүкөнүн, Кербен сарайдагы жатаар жайын көрсөткөн. Экөө бир күн ысыкта экскурсияда ээрчишип барып калат. Алдыларына чайчы чай, нанын, анан жүзүм, анан май мантысын алып келет. Дасторкондун бир четинде кеседе ак нерсе турган. Алимбек ошону улам-улам карап абасына: "Ичсем болобу?" деди. "Ой, Бекзада, болбогондо не, иче кой." Кесени толтуруп куйду. Шакирге да бир нече кесе сунду. Кымыз эмес го? Экөө бир-бирден ууртап эле туруп калды. Букарда кайдагы кымыз? Бул төөнүн кымызы, Шубат. Коюу экен го. Ушундай коюу болот. Алайдын кымызын сагындык, арыгаба. Ушул окуя Ошко, Асанбийге жеткен экен. Бир үйүр бооз бие айдатып ийиптир. Жазда биелер кулундаса балдарга кымыз кылып берсин деп. Булар менен бирге окуган балдардын тарикаттагы билбеген жогу Максүт.
Бул баланын айтканы өзүнчө эле жомок. Бир баштан да ортодон чыгып да тарыхын божурап айта берет. Чын эле ал илимге суугарылган казактын эл башкарган тукумунан экен. Чоң атасы Казыбек деген бек болгон. 1692-де туулган экен. Анын атасы Таусар Матай уулу Казы катары журтка таанылган. Ошол Казы баласы Казыбектин адептүүлүгүн, ыйманга жакындыгын, угуп жаттап алууга шыгын байкап, баласын Букардагы медресеге берет. Ал жактан 4 жыл окуп келип, казак аулунда 2 жылдай айылдаштарын исламий билимге жетелеп кирет. Айылдан алыска учкусу келген 11 жашар бала өзүнөн 2 жаш улуу Өтегул деген байдын Өтеген деген уулу менен кеңешип туруп окуйбуз деп Самаркандга кетип калат. Тагдыр аларды атактуу дин аалымы Казыде Румыйнын урпактарынан болгон Хафиз Задеге шакирт болууну насип кылган экен. 1,5 жыл ошол кишиден дарс алат. Андан соң 8 жыл бою жер кезип, Шам, Багдад, Стамбул, Рим шаарларын кыдырат. Арабча, фарсыйча тилди терең билип алат. Стамбул китепканасынан Аль-Фарабинин эмгектерин окуп чыгат. Махмуд Кашкаринин Дивани Лугат ат-Түрк, Кожо Ахмед Жазанун Дивани Хикмет деген китептерин берилүү менен окуйт. Көп жерлерин жаттап алат. 1709-да элине кайтып келип, китеп жазууга, бала окутууга канып жүргөндө калмак жапырыгы оож алып, Аягөз алдында урушка катышат. Максут ушул киши тууралуу айткан сайын өзгөчө толкунданып алат. Анын атактуу Кабанбай Баатыр, Богенбай, Наурузбай менен кошо жоого кирип жүргөнүн, билимдүүлүгүн эске алып, Тауке хан Жунгар ханы Севан Рабданга элчиликке жибергенин айтат. Казыбек бек аталып, түпкү атасынан өзүнө чейинки санжыраны жазып чыкканын, мындан башка жазгандары уруштардын айынан жоголуп кеткенин айтат. Максуттун чоң атасы Казыбек беги тууралуу айткандарын угуп туруп, анын небереси гана эмес, береги тоолук 2 кыргыз, Алимбек менен Шакир да ошол киши барган жерлерге баргысы, ошол киши окуган китептерди окугусу келет. Ойлорун тымызын ишке ашыруу үчүн Максут менен Алимбек алтын, күмүш, акча жыйнай баштады. Кыйла эле көбөйгөндөй болду. Бир күнү кербендер менен кошулуп кетмекке кам көрдү. Булар менен чогуу жүргөн Эшматка бул ойлорун айтса, ал дароо эле атасынан коркконун, бара албастыгын айтып тим болду. Анын да жөнү бар. Атасы Азим Асли түбү букарлык. Бак шактуу үйү бар, атактуу соодагер. Жеткен зыкым киши. Уулуна кийим алып бермек турсун, багындагы мөмөлөрүн да санап коет. Эшмат достору менен чогуу келгенде жеп кетишпесин деп. Ошентип Бектин уулу Алимбек, анын жанындагы жүргөн алайлык жетим бала Шакир, казактын Казыбек бегинин небереси Максут үчөө тилегин ишке ашырганы Меккеге бара жаткан кербендердин тобуна кошулуп жолго чыгат. Түндөп келген кербендер деңиз жээгиндеги эски бир кербен сарайга токтоду. Төөлөрдү чөктүрүп, кербен башына чубалган жийи бар, шалбарчан түрктөргө жүктөрүн көтөртүп жатар жайына ташытып, баары уйкуга кирди. Алимбектин уйкусу качты. Аркы мармар деңиздин шуулдагы, кемелердин ары бери өтүп жатканда бири-бирин сүзүп албайын деп берген ачуу үндөрү, тар терезеден түшкөн айдын шооласы, суунун булардын бөлмөсүнө дейре келип, анан шоокум чыгарып өлгөн толкунну көзүн жумса эле пар ачтырат. Саман үстүндөгү эски төшөктөрдө жыртык кийимчен Максут менен Шакир экөө бир сонун болуп уктап атат. Ананчы канча күн, канча түн жакшы уйку болбоду. Ээн талаада ары бери сойлоп өткөн жылаандар сенин жаныңа ышкырып келип калгансып, чоочуп тура каласың. Кум дөөлөрдүн секисине чыгып алып, азыр эле сага атырылып баса калчудай, ач кемерлер узун тилдерин соймоңдотуп жаткандай болот. Бул жолдон эчен өткөн соодагерлер болсо түнү жатаарда оттордун баарын өчүртөт. Каракчылар шарт эле басып калып мойнуңда мууздап кетет деп жүрөгү ушун алат. Самаркандтан чыгып, Бухардан дагы кошулган кербендердин катарында соодагерлер да, ажылыкка бараткандар да, төө айдагычтар да, жөн эле жолго чыккандар да бар экен. Бир кыйласы кайтып келе жаткан кербендерге кошулуп, артка кетти. Бир кыйласы туш келген шаарларда калып кетти. Жолдо алсыра өлгөндөр болду. Ачкадан өлгөндөр болду. Бири-бирин бычакташып өлгөндөр болду. Кудайга шүгүр. Алимбек, Шакир, Максут дервиштерге окшоп калса да Стамбулга жетип келди. Ушуларды ойлоп жатып көзү илинип кеткен экен. Азандын үнү ойготту Алимбекти. Шашып туруп атса,
Шакир менен Максут да кийинип алган экен. Кербен сарайдагы ажылык жолго чыккандар менен кошулуп, азан үнү угулган тарапка жүрдү. Бир аз кырга чыгуу керек экен. Жолдон улам намазгөйлөр кошулуп отуруп, адам таң каларлык мечитке оро-пара келди. Булардын жолоочу экенин билген сакалы бак жайган түрк киши мечитти көрсөтүп жигиттерден сурады. Мында мурда болгон белеңер? Жок, үчөө бирдей таңыркай үн катты. Кайдан келдиңер? Букардан. О, иншалла. Силерди көргөнүмө Аллага ташаккур. Имам Бухарийдин ватандаштары экенсиңер. Ушинтип, ичинде толуп турган сөздөрү бар белем. Аларды төгүп таштап, беттерине бетин тийгизип кучактап, Мухаммед пайгамбардын Имам Бухарий жыйнаган хадистеринен танбай айтып барат. Өзүнүн ысмы шарифи Исмаил бей экенин кошумчалап койду. Үчөө таң калганын токтото албай, Исмаил бейди ээрчип, даарат ала турган жайга кирип, даараттарын алып, багымдат намазга сазданды. Жами мечиттин ичине киргенде балдардын андан беттери ооздору жумулбай калды. Алимбек жан-жагын карап коет. Жайлоодогу улак чапчудай кең ушул жерде саждага жыгылып атканымды алайлык же оштук бирөө көрсө экен деп. Максут болсо көк мечиттин түркүктөрүн улам-улам кармалап, балким чоң атамдын колдорунун изи ушул жерге түшкөндүр деп, адамдардын арасынан чоң атасын издегилейт. Келгендер улам сапты толуктап атты. Көрдүңөрбү? 6 мунарасы бар. Төртөө 4 бурчта, 2 зуну ичкерээк. Ичине 10 000 адам батат. Жума намазда адам сыйбай сыртка да чыгып кетет. Исмаил бей Султан Ахмет мечитти кантип салдырганын, качан салдырганын айтып божурап киргенде имам намазды баштады. Өйдөрөөкөң бирөөлөр намазга чыкты. Султан келди деди Исмаил шыбырай. Экинчи Махмудго деп ойлоду Алимбек. Биз да ушундай мечит сала алабызбы деген кыялга жетиленди Алимбек. Абдан дыкаттык менен карап атты туш-туш жакты. Жерге салынган килемдери, жай намаздары, минбары, отуруп алып бут жууй турган, ысык суу аккан дааратканалары баары таң калдырды Алимбекти. Букардан барган кербендер Стамбулда бир топ күн туруп калды. Соодага келгендер ошол жерде калды. Меккеге бара тургандар уруксат кагаздарын ырасташты. Жашы толо элек болгон үчүн Максут, Алимбек, Шакир үчөө Аравияга бара албай турган болду. Муну угуп кербен башы аябай кейиди. Кейи турган жөнү бар эле. Жолго деп ортого каражат чыгарганда Алимбек аябай жакшы кошту. Жолдо соодагерлердин ичинен 2-1 тууган акча талашып, бири-бирин бычактай турган болгондо кербен башыга кошулуп Алимбекти ажыратышып, экөөнү жараштырды. Төөлөр баспай жыгылганда алардын жүктөрүн түшүрүп, кайра салышып, чоң күч берди. Буйруса, бир элдин падышасы болосуң деп кербен башы деңиз жээгинде туруп, кайра кучакташып, көз жашы кылып ажырашты Алимбек менен. Жигиттер 5 маал Султан Ахметтин көк мечитине барат. Исмаил бейден башка да тааныштарды тапты. Алар менен бир күнү Топкапы сарайына барды. Осмон дөөлөтүнүн султандарынын үй жайы, чарбагы, иштеген жерлери бүт ушунун ичинде экен. Бул жерден пайгамбардын кылычына, анын чачына өзгөчө сыйынды. Алимбекти султандардын кабылдамасында тээ үстү жакта турган көзөнөк өзгөчө кызыктырды. Султан өзү кабылдамада тургандар кимдер экенин, алар эмнени сүйлөшөөрүн ушул жерден тыңшап туруптур да, элдин маанайын билиптир. Султандардын жетим балдарды сүнөткө отургузар жерлерин көрдү. Эртогурул уулу Осмондон тартып, ар бир султандын эмне иш кылгандарын угуп билди. Өзгөчө түрк падышаларынын жерин кеңейтүү үчүн аракеттерине, Сулайман Канунинин мыйзамдуулукту орнотконуна баа берди. Күн сайын булардын келер жери Топкапы китепканасы болду. Ал жерден Кураны Каримдин не бир эски, жаңы да, чоң да, кичине да басылыштарын көрдү. 1513 жылдагы Пири Рейс сүзгөн дүйнө картасы менен таанышып, ааламдын ушунчалык кең экендигин, өзүнүн алайы ушул дүйнөдө көзгө илешпес ийненин көзүнчө 100 000 эсе кичине нокот экенин сезди. Ошол картадан көп эле угуп жүргөн Афинаны, Италияны, анын ордо шаары Римди тапты. Өздөрү Стамбулду Европа менен Азиянын аш ташында турганын аңдады. Стамбулда аларга кокусунан базарда соода кылып жүргөн бир татар көпөс жолукту. Ал Орусияга деңиз аркылуу көптөгөн товарларды жөнөтүп турат экен. Бул 3 жигиттин кызматына кызыкты. Базарда анча-мынча жүк ташытып жүрүп жагып калды.
Балдар китептен бошой калганда, акча тыйын керек болгондо ошол базарда ар кандай жумуштарды аткараар эле. Мен силерди Римге алып кетем. Силер мага жактыңар. Мен да мусулман, силер да мусулмансыңар, деди бир күнү Мансур жума намаздан кийин балдарды жанына отургузуп, шиш кебек менен сыйлап жатып. Ошентип Мансур жана анын жолдошторуна кошулуп үчөө Римге кетет. Соодагердин айткан жумуштарын аткарат, шаар кыдырат. 4 айдан соң Кара деңиз аркылуу Севастополго түшүп, анан Казань, Офага өтүп, акыры Алайга келет.